Мынакей кички детский пинеточка. Ушу пинетканын мастер-классын көргөзөм. И бротоло чоң носкенин дагы мастер-классын көргөзөм. Ошондо биздин бүгүнкү мастер-классыбыз ушундай эки пинетка менен анын чоң эркек носки байпакка арналат. Көргөзүп берейин деп мына. Мен ушул детский пинеткага дагы ушул носкени дагы эркектердин байпагын дагы сиздерге көргөзүп. Окей. Бизде болсо розалар гүлдөп атат. 8-декабрь. Матайымдар. Биз бир чоңураак размер парасын носки чоң адамга носки жасайбыз. Анан кичике детский пинетка. На 3D шаблондорун бүт дайындап койдум. Жүн дайындадым, маргеланский шелк дайындадым. Жүндөн эки мындай колго тытылган жүн. Бул мынакей гребеной лента. Астатак проекттен шелку да бар. Ошонун бар. Детский пинеткаларым бар деген таманынан отуруп алдым дагы. И мен азыр сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Негизи эме носкиге мен ошо кичике детский носкинин үлгүсүндө сиздерге плетенка деген техниканы көргөзүп бергим келип атат. Аябай жука аласыздар, аябай аз жүндө өтө жөн эле тимеле воздух кыла аласыздар. Мындай эле, мына көрүнүп атабы мына. Ушундай кыла аласыздар. Бир слой кыласыздар, биринчи слоюн кыласыздар. Көрөсүздарбы? Жөн эле себелеп атабыз. Жөн эле себелеп. Ушинтип себелеп алып кете беребиз. Биринчи слоюн мындай кылып. Гребеной лента менен иштегенде, ушул техника менен иштесеңиздер болот. Кардачосто болсо мындай болбойт, анткени адан жүндү ушундай тегиз чара албайсыздар да бир слой менен. Мына мен биринчи слоюн мындай жаптым, экинчи слоюн бияка мындай салып атам. Мынакей. Бул экинчи слой. Мынакей. Эринбей жасасаңыздар, бул чоң жана юбкаларга, көйнөктөргө ушинтип жайдан астан 2-3 күн раскладкасын жасап неметсеңиздер, бул абдан жакшы эмеси, техникасы абдан жакшы да. Кийимдин да сапаты жакшы болот. Бирок көбүнчө ошо баягы бирден астан отур. Мен азыр 3-чү слоюн кылып атам. Чоң көйнөктөргө кээде мындай кандай десем, өтө оор болот да. Бирок носкилерге жакшы. Анткени бул стрейчевый эффект болот. Чоюлуп кайра неметет да. Анткени мен азыр 6 слой кылам. 6 слой кылам. Мынакей 3-чүсүн кылдым. Эми болсо 4-чүсүн кылып атам. Мынакей 4-чүсүн кылып атам. Интип жаап коебуз. Баз мынтип бассак, бул жашнакай болуп ылдый жака түшө берет. 3D шаблон носкиге аябай жакшы. Валеночка жасасаңыздар да жакшы. Аябай эмеси шаблону мындай оор деле эмес. Жасаса болот да. Так, мен мынакей азыр 4-чү слоюн жасадым. Эми болсо мына 5-чи слойго өтүп атам. Мынакей. Бүт ушинтип салып алабыз. Жука кылабыз. Раскладкасы кичике пинеткага кирет. Мындай деле эме калың болуп, чоң болуп калбайт. Мынакей мен 5-чи слоюн жасадым таманына. Эми 6-чы слойго өтүп атам. Мына ушуну плетенка деп коет. Өзүңөр үчүн жасасаңыздар, эринбесеңиздер, эч жака шашпасаңыздар, ушундай кылып эметсе болот да. Бул оорураак, мисалы чоң көйнөккө оорураак болот. Чоң көйнөккө 2 слой, 3 слой, 4 слой кылып атпайлыбы? Марлясы менен,
же вискозасы менен, анан маргеланский шелкты төшөп, ошонун биз 4 слой кылабыз. Мен азыр могу жүнүн эле 6 слой кылам. Мынакей көрүңүздөрбү? Жүнүн эле 6 слой кылам, анан дагы 5-чиси бул марлясы болот. Ой, маргеланский шелк болот. Маргеланский шелк дагы 1 слой берет да. Ошону менен бирде 7 слой, анан дагы мисалы вискоза менен коздосоңуздар болот, же жип салсаңыздар болот, дагы 1 слой болуп калат. Ошону менен 6, 7, 8 слой кылып носки жасаса, бекемде болот, 1 сезондон ашыгыраак кийип коесуздар. Раскладкасын бир жагында бүттүк, эми үстүнө клеенка жабабыз и одарабыз. Раскладкасын кылып атам. Көрүңүздөрбү, ушинтип потихоньку астан клееночкаларды уруп эметип атам. Эми бул носкинин арчагы калды, мына жери. Ушул жерде увалка, раскладка кылсам эле бүтөт. Бул чоң чоң байпактын дагы ошондой эле, бул кичинекей байпакка кандай раскладка кылсам, дал ушул жакка деле ошондой раскладка кылып атам. Раскладкасы полностью бүттү. Мына эжекелер мен пакеттерин алып койдум. Кичинекей детский пинеткалардын пакеттерин алып койдум. Бул чоң адамдын носкисин болсо, азыр пакетте оролуптур. Мен жаңы раскладкасын бүтүрдүм. Муну азыр кыймылдатканга да болбойт. Эми муну акырында азыр увалкасын кылам. Мен эмне кылгым келип атат? Мен маргеланский шелкты төшөйм. Многу кичинекей балдардын носкисине, пинеточкасына мен маргеланский шелк бүт толук жана жөн эле пакетке урагандай кылып бүт жанынан урайм. Бул чоң адамдын носкисини болсо, бир гана могу жактарын эле төшөйм, тиги таманына маргеланский шелк салбаймын. Маргеланский шелкту төшөдүм. Бул детский носочектерге төшөдүм и чоң парага. Чоң адамдын бутуна ылайыктап ошо төшөп койдум. Көрүңүздөрбү, мен колум кандай, размери шаблону чоңураак кылса, анан жукараак салса батыраак кирет носки. Оор болбойт. Буга мен 6 слой, анан маргеланский шелк менен 7 слой кылдым. Эми болсо, муну азыр машинка менен иштей турган жерин иштейбиз, кол менен иштей турган жерин иштеп, муну шаблонун чыгарып дагы илейбиз. Мен бир сыра киргиздим. Бир сыра. Но эмеси маргеланский шелк жибеги бираз жүн менен сцепление болду да, кирди. Бул жакты дагы ошондой эле кылдым. Мынакей бул чоң размер. Эми бул чоң размерде эмне жеңил, мен машинка менен эметтим да, бул жагына машинка баары бир кырларынан корктум. Бираз тийгиздим, бирок көп эметкен жокмун. Бул жакшы эле кирип калды. Эми эмне кылам мен? Буну азыр мен үстүнө сетканы жабам дагы, акырын ызык суу менен, мочалка менен ушинтип бир самын кетирем. Ызык суу менен самынын кетирип, дагы киргизип, кайра эметип, бир жарым саат ызык суу менен эметем. Андан кийин уже сеткага ороп туруп, ызык сууга чылап коёмун. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөткө чылап коем, анан кайра дагы эз алдырып, муну дагы илейм. Анан шаблонду чыгарганда дагы бир сыра көргөзүп берем. Мен сразу көргөзүп коеюн. Бирөөнү чыгардым, мынакей. Чыгарып, уже увалка кылып койдум. Эми экинчи парасын, мына көрүңүздөрбү, размери канча кирди. Размерлери теп-тең эле болчу шаблондордун. Болгондо мен буга раскладкасын бираз жукараак салдым. И мынакей бул состояниеде, ушул состояниеде турат. Бул еще кирелек. Мен шаблонун чыгарып койдум. И но кырлары однозначно кирелек. Акырын ылдый түшүрөбүз. Абдан акырын түшүрөбүз. Анан мына жердеги согунчогун акырын клеенканы чыгарабыз. Бүт акырын кылабыз. Ушу жерин чыгарып алсак эле. Так, түздөп алдык. Эми
акырын интип чыгарабыз. Мынакей болду, шаблон кереги жок. Эми мен көргөзүп коюйын деген эмем мына бул жагына кырынан коебуз. Бүт акырын кылабыз. Анткени мына кирбеген жерлери бар. Мына көрүңүздөрбү, кире элек булар. Ушундайынан түшүрүп и сетканы жабабыз. Колду самындайбыз и кырларын акырын киргизе беребиз. Мынакей мен бүтүрдүм. Бул носкени бүтүрдүм. Кичикей ойлогом чоңураак размер болобу деп, жок, аябай жакшы увалка болду. Азыр мен дагы буну чайкайм, жуам, мүмкүн мына жактарын чоём. Эметипчи, маргеланский шелк аябай жакшы кирди. Бул чоң адамдын эмесин, носкисин киргизем азыр, ушалайм. Мына маргеланский шелку уже бир аз кириптир. Кээ бир жерлерин дагы машинка менен бир сыра эметем. Мынакей носкилер, бул носкилерди көрдүңөр, бүттү. Бунун бир парасын бүтүрдүм, экинчи парасын мынакей сиздерге аталап көргөзөйүн деп атам. Ушундай состоянияда азыр абайлап шаблонду чыгарабыз. Аябай аяр мамиле кылып шаблонду чыгарабыз. Мен сиздерге азыр мына могу жерди көргөзүп коеюн. Парасын. Бул 41 размер. Мындайынан алабыз. Колду самындайбыз. Акырын овалка кылып беребиз. Биз бул жака машинка менен деле увалка кылсак болот, бул чоң размерде. Только аябай аккуратно кылыш керек да, эки жагы ичиндегиси жакшы кирдиби, жакшы кирген жокпу. Ошон үчүн кирип кетиш мүмкүн, ошон үчүн берден бир сыра эле машинка өткөрүп койсо болот. Бул эмесине, бул жагына биз тийбейбиз. Бул жагын увалка кылбайбыз. Бир сыра мындайынан өткөрүп коебуз. Увалкасын көбүнчө мына жакты жасаш керек. Мына соончогу, носочегин. Бул өзү эле кирип кетет. Берки мен эч бир нагрузка кылган жокмун. Эми только мына жака көңүл бурабыз. Буяка жактарын карасам, бүт жашнакай, калыңдыгы да жашнакай, бүт эмеси жашнакай. Азыр самындап, шашпай улам сүрүп ызык сууга малып, сүрүп, мына ушинтип увалка кылып беребиз. Мындай мен каталканы жыгачты ороюм и носкенин ичине киргизем. Носкенин ичине киргизип, мынакей көрдүңүздөрбү, носкенин ичине киргизип турандан кийин бияга бул жагына тийбейм. Мына көрдүңүздөрбү, эч бир взаимодействие кылган жокмун, эч бир мына жерине увалка кылган жокмун, өзүнөн өзү мына жер кирип кетип атат. Ушу жерди байкайсыздар. Эжекелер, ушу жерди в обязательном порядке. Кимдин буту подъему чоңураак болсо, батпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн мына бердин уже кичирейип баратат. Ызык сууга салып, анан кийин чыгарабыз дагы. И ошо байпак ызыгыраак кезинде ичине жыгачты салабыз и увалка кылабыз. Мынакей. Мен жанатан бери ошондой кылгам, көрдүңүздөрбү? Уже кичирейип калды. Эми салыштырабыз. Эми узунун кичирейтебиз. Узунун кичирейтиш үчүн бул жактан, мынакей, бул жагына, бул жака
туурасынан узунан карап мен үстү жагын жукараак кылгам, алды жагын тамбанын калыңыраак кылгам. Ошон үчүн мен бул жагын азыр киргизип атам берди. Ошондо бул жер калыңыраак болот да. Бир жука, бир калың болуп калбасын. Мынакей. Эми колду да салып, акырындап мына көрдүңүздөрбү, бери кичирейип баратат да. Мен улам минтип чоюп коем. Сиздердин мисалы подъемыңар чоңураак болсо, подъемда мына жагы эме чоңураак болсо, бийигирээк болсо, көрдүңүздөрбү, размери кичирейип калды. Размери кичирейип, биягы да кичирейип калды. Мынтип чоюп коебуз. Улам уш жерди чоюп турабыз. Эми бул жагын көрдүңүздөрбү, бул жагын мына жерин бир аз кичирейтиш керек. Ошондо дагы мындай салабыз. Эми мына могу согунчок жагын ушалап, бир сыра мындай нары тоголотуп, бери тоголотуп, айландырып, таман жагын, согунчок жагын кичирейтебиз. Ошондо ушу жерди мындайынан чоюбуздар. Ченек бүт. Эметесиздер да. Мынакей. Эми мына могу жерин минтип көрүнүп тур да. Мына жер чогулуп атат. Берди дагы азыр ушалайбыз. Биян чоюп. Мен берди тийген жокмун. Бул жана нагрузка берген жокмун. Өзүнөн өзү эле мынакей кирип калды бияк. Анткени биз улам чабып атабыз, айландырып атабыз, мындайынан. Бул жерде, ушу жерде көп ушалабагыла. Көбүнчө ушу таманына, согунчогуна, ушу носкинин байпактын баш жагына көңүл бурасыздар. Анан улам ушинтип ченеп, бири-бирине ченеп көрө беребиз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мына жерин бир аз ушу жерин убалка кылат экен, болду. Минтип. Мына жерин дагы ушаласаңыздар, минтип кирип калат. Эми минтип караганда жашнакай носки болуп калды. Бияктарын баарын чоюп коебуз. Анткени мына көрдүңүздөр, болду. 41 размер носки. Таманын бир аз калыңыраак кылдым. Биянда маргеланский шелк. Эми азыр муну чайкайбыз и кургатабыз, болду. Носкилер дайын болду. Бул носки, бул, мынакей, бул и бул.